Мен şu kanalizasiya boyunca жақсы düşünüm yok ko. Bizde mına etajlar var ko. Şu etajlarga ham ketpey deyim de. O yerda tualet vardı. Ketpey. Tualetga baratırdı. Suv joğı ham yok. Mana bu yoqdan kanalizasiya chiqib, mana bu Salih ko'chasidan. Balandsa nasıl var? Qachondan borsam yorilib yotadi, buzilib. Kanalizasiya yo'q. Mana hozir etajlarga tushib o'tadi, etajlarga tushib o'tadi. Mana kanalizasiyasi qayerga boradi bilmayman. Mana yoqda u qayerga boradi bilmayman. Kecha mana bizda mana men Saymaldan bo'limda. Nemeni og'am kanalizasiya ketadi deganchi, kecha sel kelgandan keyin to'xtatib qo'yib tur. Yo'q, mana bu bilmayman bular. Qisqasini aytganda kanalizasiya batkanda yo'q ele. Kimga aytsang aytdilar, men aytdim deyim, yo'q. Masalasi bo'yicha men bir uqqanim bor, mana bu 40 tagiga qullat degan uqqam. To'g'rimi? Shuni mana bu ketadi deganchi. Kanalizasiya masalasi chechilmasa batkan sasib ketadi. Mana men uyim ostida aytdim ben sana sasib. Tek chiqadi. Kanalizasiya masalasi chechilmasa bo'lmaydi. Kanalizasiya to'g'ri ушунчалык суроо көп болгондуктан биз четте карап тура албадык. Дал ушул суроого толук жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүз. Азыр мына жаңыдан курулуп жатат. Бул чоң ири долбоор. Так, бул мамлекеттик ипотекалык жана көп кабаттуу үйлөргө 60%тен өтүп калбады курулуш. Ал эми канализация мына жакынкы аралыкта эле башталып, уже ыкчам темпте кетип атат. Бул негизи 3 жол менен кетет да. Асман бир резиденс, мына Курманжан Даткадан кетет канализациячы трубасы. Курманжан Датка менен кетип 3 жолдун биринчи жолу. Ал Курманжан Даткадан Салихова көчөгө чөп труба. Салиховадан анан Дүйшеевге барат, Дүйшеевадан эң конечно Бектемир көчөсүнө барып, анан Сансарайга жана Сансарай участкасына тиги тазалоочу суу курулмага очистное сооружение бар кетет да. Экинчи Асман 2 бул немеден кетет, Жибек жолунан. Жибек жол менен барып туруп төмөнкү көчөлөрдөн анан Разаковага кошулат. Разаковага кошулуп, Разаковадан анан Бектемир Баатыр көчөсүнө өтөт. Анан барып туруп анан тиги Сансарай участкасына кетет. Ал эми Асман 3 бул эмеде Бөкөнбаев мектебинен чоңураак эме жогорураак жагында курулуп атпайбы жана Нургазиев көчөсүндө. Ал Нургазиева көчөсү менен 3-чү жолу. Ал барып Разакова көчөсү менен кетип, Разаковадан барып анан Бектемир Баатыр көчөсүнө кетет да. Бектемир Баатыр көчөсүнө. Мындайча айтканда, үчөөнүн бириккен жери ошол конечный көчөсү ушу Бектемир Баатырдан өтөт, 3 ветканыкы. Диаметрлери бияктан башталганда кеткенде долбоор боюнча 300 диаметр, анан ошол кошула турган жерлери 500 диаметр болот. 500 метр диаметрлер менен анан Бектемир Баатырдан Сансарай участкасына кетет да. Бул мындайча айткандачы, ал жерге курулманын өзүнүн мөөнөтүн исчерпайт этип келатат да. Айталы дегенибиз ошол жерде мына содержание таза суу ишканасы карап жана хлорид этип дезинфекция иштерин мындайча айтканда зыянсыздаштырып турат да. А бирок ошончо дагы ал функционировать этет. Ушул убакка чейин функционировать этип келди да. Анан азыр уже мезгил келди. Азыр чоң булмеги менен чоң көйгөй чечилет да. Жана мен айткан 3 жол менен кеткен жолдорго, жана аталган көчөлөр менен кеткен жолдорго. Ошолорго берки жанаша турган көчөлөр туташса болот да. Конечно, маалар баары өздөрүнүн элдин кожолук ээлеринин эмеси менен, каражаты менен биздин жергиликтүү бюджеттерден да карап турабыз. Поэтапного кеңештен эме кылып дегендей жактырылып жергиликтүү бюджеттен караштырып, ошентип болсо болот. Мунун андан кийин дагы бир жакшы эмеси чоң көйгөйгө чекит коюлмакчы. Мунун бир жакшы нерсеси азыр мына 50 000 калкка расчеттолгон эме болуп атат да. То есть сыйымдуулугучу. Анткени себеби суу ташуу нормасы 8 000 кубка эме кылат. Мындайча айтканда иштетет да. Ошол калдыктарды 8 000 кубка расчеттолгон. Ошондо сквозной берки көчөлөр, жанаша турган көчөлөр да туташканга ошо негизги эмелер канализациянын
трубаларына туташканга чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Конечный эң эмеси Бектемир, жана мен айткан Бектемир көчөсү, картада мына жерде көрсөтүлүп турат. Бектемир көчөсүнөн Бектемир көчөсүнөн. Ушул жерге Разаковадан дагы, Жибек жолунан дагы, Салихов менен келип Дүйшө аркылуу өтүп келип ушул Бектемир көчөсү менен Сансарай участкасына барат да. Конечный ушул Бектемир Баатыр аркылуу, Бектемир Баатыр көчөсү аркылуу булак башынын Сансарай участкасында тазалоочу суу курулмасы ушул жерге курулуп атат, очистный өзөр. Ушул жерден анан эме болот. Мындайча айтканда азыр мурда 20 гектардай жер бөлүнүп берилген трансформацияланып мэрия тарабынан. Азыр ушул жерде финальный стадиясына жакындап калды курулуш.